Өнөрлөрдүн эң оору, олуттоосу жана абдан айыр мамилени талап кылуучу бедисчилик өнөр болуп саналат. Анткени бир нерсенин көчүрмөсүн жасаш үчүн канчалаган чопонун майын чыгара илеш керек. Колуң суудан чыкпайт. Ал эми мрамор менен жыгачтан кескилеп, оюп, жылмалап жатып, кандайдыр бир эмгек жаратуу канчалаган убакытты талап кылат. Чоподон портрет жаратуу, колдон татаал композиция түзүү ар бир адамдын колунан келе берчү иш эмес. 100дөн бири гана аткара алат. Табияттан берилген талант, шык жөндөм, көз май коротуп кол ооруткан эмгек, мунун баары биз кеп кыла турчу инсан Тургунбай Садыковдо камтылган. Доор инсаны берүүбүздө кыргыз культура өнөрүндө өзүнүн чыйырын салган жана учурда бүтүндөй бир муундун устаты болгон Тургунбай Садыков тууралуу баяндайбыз. Эң эле белгилүү Кыргызстандагы, анын ичинен өзгөчө борбордук айкелдер, бүтүн бир ансамблдер дал Садыковдун колунан чыккан. Бедисчи Айтылуу Баткенжергесинин кулуну болот. Облустун Кавсуу районунда 1935 жылы жарык дүйнөгө келген. Анын чыгармачылык шыгы эрте ойгонуп, эсинде түбөлүккө сакталып калган бир окуя балким болочок сүрөтчүнүн тагдырында бурулуш мезгил болгондур. Күндөрдүн биринде айыл четинде курбулары менен ойноп жүрүп, жол боюндагы жумшак топуракка атчан адамдын сүрөтүн тартып жатты. Аңгыча жол боюндагы өтүп бара жаткан жолоочулардын бири сүрөттү байкап, ат тизгинин тартып токтойт да: "Азаматсың, сен сүрөтчү болосуң" дейт баланы карап. Ал кишинин баа берип айткан бул сөзү болочок скульпторго катуу таасир берди белем, ал ошондон тартып сүрөт менен алектене баштайт. Мектепке баргандан кийин да сүйгөн өнөрүн улантып, дептердин бетин толтуруп, тоонун, куштун, айбанаттын, жомоктогу каармандардын сүрөтүн тарта берет. Атасы согуштан кайтпай калып, энеси көз жумган соң Тургунбай Ош шаарындагы мектеп-интернаттан окуп, тарбия алат. Интернатта окуп жүргөндө да керели кечке сүрөт тартып, жыгач оюп олтурчу экен. Мектепти аяктаган соң скульптор болом деген аруу кыял менен Фрунзедеги сүрөтчүлөр окуу жайына окууга өткөн. Кийин ал Москвадагы жогорку сүрөт окуу жайындагы атактуу скульпторлор Канёнков жана Белошовалардан таалим алган. Ал негизинен портрет, чакан скульптуралык композиция, монумент жасалган жанрларында чыгармаларды жараткан. Анын бири Кыргыздын чыгаан кызы Уркая Салиевага арналып, Бишкек шаарынын чок ортосунан орун алган революциянын каармандарына монументтин автору. Ошондой эле бир нече жыл Ала Тоо аянтында туруп, кийин алынып салынган Эркиндик статуясынын, Эл Кутун монументалдык эстелигинин жана бир канча эмгектердин ээси. Скульптор Телегей Сагынбаева, Уркая Салиева, Гапар Айтиев, Даркуль Куюкова, Жаңгыз Айтматов, Мамбет Мамакеев, Муратбек Рыскулов, Саякбай Каралаев жана орто кылымдын ойчулдары Жусуп Аласагын менен Махмуд Кашкаринин скульптуралык портреттерин түзгөн. Садыковдун эмгектери Россия, Япония, АКШ, Франция, Польша, Люксембург, Монголия жана Кытайдагы музейлер менен скульптуралык аянтчаларына коюлган. Тургунбай Садыков 1968 жылдан тарта Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун башкармасынын төрагасы жана СССР сүрөтчүлөр союзунун катчысы. 1971-80 жылдары Кыргыз СССР Жогорку Советинин депутаты болгон. Ал Кыргыз Республикасынын баатыры, СССР эл сүрөтчүсү жана СССРдин Ленин сыйлыгы, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктардын лауреаты. Кыргызстандагы Көркөм өнөр академиясы учурда анын ысымын алып жүрөт. Скульптор өнөр менен бирге агартуучулук иштерде дагы аралашып, Бишкектеги Улуттук Көркөм өнөр академиясын калыптандырып, таланттуу балдардын жатак мектебин негиздеген. Кайталангыс талантты өзүнө сиңирген скульптор Тургунбай Садыков сейрек кездешкен өнөрдү аркалап, жан дүйнөсүнө ширилген, сөз менен айта алгыс, көз менен көрүп гана таңдана тургандай эмгектерди жаратуу менен көпчүлүктүн көңүлүнөн түнөк тапты. Берүүбүздүн кадырлуу каарманы Тургунбай Аксакал учурда өмүрүнүн 86 жазын тосуп, өз эли журту, туугандары, уул кыздары жана неберелеринин ардактуу төрүндө бактылуу каарылыктын доорун сүрүп өмүр кечирүүдө.